Садыр Жапаров Кытай парламентинин төрагасы менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24-июлда бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы, Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Чао Лэцзи менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий, экономикалык жана гуманитардык тармактарда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери, ошондой эле парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоо талкууланды. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Кытайга болгон мамлекеттик сапарымды жана июнь айында Астанада Кытайдын төрагасы бир тууганым урматтуу Си Цзиньпин мырза менен болгон жолугушуумду жылуу эстейм. Биздин жолугушууларыбыз ар дайым чыныгы достор, жакын кошуналар жана ишенимдүү өнөктөштөр ортосундагыдай достук маанайда өтөт, деди Садыр Жапаров. Андан соң Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев, Кытай Республикасынын бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чао Лэцзи менен жолугушту. Жолугушуунун башында тараптар Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун куруу долбоорунун ишке ашырылышына арналган көргөзмө менен таанышышты. Бакыт Төрөбаев Кытай-Кыргызстан үчүн эң негизги соода-экономикалык өнөктөштөрдүн бири экендигин баса белгиледи. Анын айтымында өткөн жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 23 миллиард долларга жеткен. Кыргыз Республикасында Кытай капиталынын катышуусунда 3000ден ашуун компания катталган. Бул ишканалар биздин экономиканын негизги тармактарын камтыйт: соода, курулуш, токен, өндүрүш, айыл чарба, туризм, логистика жана тейлөө кызматтары. Кытай бизнесинин мындай кеңири катышуусу биздин экономикалык кызматташуунун жогорку деңгээлин айгинелеп, ири демилгелерди ишке ашырууга бекем негиз түзөт, деди ал. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулуусунда 100гө жакын турак жай көчүрүлөт. Президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, бүгүн 24-июлда мекеменин башчысынын биринчи орун басары Нурлан Ерматов аталган темир жолдун курулушу алкагында Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында темир жол линиясына туура келген турак жайларды көчүрүү маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Жыйынга көз каранды эмес баалоо жүргүзүүчү эксперттер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Жыйында Нурлан Ерматов курулуш иштерине байланыштуу 100гө жакын турак жайды баалоо жана көчүрүү иштерин баштоо зарылдыгын белгилеп, бул багыттагы ишти эки топко бөлүп уюштурууну сунуштады. Апрель айынын аягында Сузакта темир жолдогу туннелдин курулушу башталган. Кыргыз өкмөтү анын жалпы узундугу 12 чакырымды түзөрүн жана Сузактан баштап Тогуз-Торо районунан бүтөрүн билдирди. Узундугу ушундай эле болгон дагы эки туннелдин курулушу Нарын жана Жалал-Абад облустарында пландалган. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу 2024 жылдын 27 декабрында расмий башталган. Бишкекте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Анын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстан темир жолдору акционердик коому болгон. Бул ишканалар темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болгон. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24,5%дан тийген. 2024-жылы июнда Бейжиңде долбоорду биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, каржылоо маселеси чечилген. Долбоор наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн БДКга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү курулуштун устаттык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Финансы министрлиги жарыялаган 2025-жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жолдун курулушуна 20 миңден ашык жумушка тартылат. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалал-Абад, Анжиан багытында түзүлөт. Узундугу жалпысынан 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Темир жолдун 40% туннелдерден жана көпүрөлөрдөн турат. Макмалдын эки жагында колея, эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция ачылат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Бишкектеги ооруканалардын баары шаар сыртына чыгарылат. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Бишкектеги ооруканалардын баары шаардын сыртына,
көк жарга чыгарыларын билдирди. Ал бул тууралуу 23-июлда эне баланы коргоо улуттук борборун оңдоп түзөтүүдөн өткөндөн кийинки абалын көрүү үчүн барганда айтты. Ал курулуштун чоо жайы тууралуу мындан башка кеңири маалымат берген жок. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечегбаев бейтапканалардын дээрлик баарын шаардын сыртына көчүрүү долбоору бар экендигин маалымдаган. Анда медициналык шаарча Кара Жыгач айылына жакын жердеги 100 гектардан ашык жерге салуу каралып жаткандыгы белгилүү болгон. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев сейил бактардын жана скверлердин абалына жооптуу кызматкерлерди дайындады. Жашылдандыруу, бак тарактарды бутоо, газондорду чабуу жана суугаруу иштерине көңүл бургула, деди Айбек Жунушалиев. Буга чейин соц тармактарда жашылдандыруу кезинде отургузулуп, бирок кургап калган гүлдөрдүн видеолору тараган болчу. УКМК өзүнүн талаасынын смотрящий улумун деп атаган жигитти кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Талас районунун Манас айылынын тургунун кармашты. Ал өзүнүн Талас обунун смотрящий улумун деп атаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Instagram социалдык тармагында 24 жаштагы жаран Талас районунун Чат Базар, Кара Суу, Манас айылдарынын тургундарын коркутуп, өзүнүн аталган айылдарга смотрящий деп атаган. Кийинчерээк ал жаран уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү болбогондугу жана анын айткандары тамаша иретинде жасалгандыгы белгилүү болду. Ага жана анын жакындарына мындай билдирүүлөргө жана кылмыштуу идеологияны үгүттөөгө жол берилбеши керектиги тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө Талас облусунда такыр эле смотрящий, положенец же уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жок. Эгер андайлар аныкталса, аларга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында катуу чаралар көрүлөт деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. УКМК Жалил Атамбаевди кайрадан кармады. УКМКнын кылмыштуу кирешелерди легализациялоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо фактысы боюнча Жалил Атамбаев кармалгандыгын билдирди. Маалым болгондой, ал буга чейин Кыргыз Республикасынын атайын кызматы тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн Өзбекстан Республикасынын уюшкан кылмыштуу тобунун лидери Салимбай Абдывалиевдин ишмердүүлүгүн активдүү каржылап жүргөн деп айтылат. Тактап айтканда 2024-жылдын декабрь айында айыпталуучуга камакта кармоо түрүндөгү баш коргоо чарасы башка жакка кетпөө түрүндөгү милдеттенмесине өзгөртүлгөн. Бирок тергөө иликтөө иштеринин жүрүшүндө айыпталуучу тарабынан соттук чаранын шарттарын бир нече жолу бузуу фактылары аныкталган. Тактап айтканда айыпталуучу тергөө органдарынын чакырууларына системалуу түрдө келбей, процессуалдык милдеттерин аткарбай койгон деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Эскерте кетсек, Жалил Атамбаев Оштогу таанымал ишкер жана милициянын отставкадагы полковниги. УКМК Жалил Атамбаев менен Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров экөөнү былтыр августта кармаган. Аларга кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, уюшкан кылмыш топторун каржылоого байланыштуу кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат экөө тең Салимбай Байбатча жана анын операцияда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен жакын мамиледе болгондугун билдирген. Атайын кызмат бул иштин тергелиши, айыпталуучулар тууралуу андан кийин маалымат берген эмес. УКМК былтыр мартта Салим Абдывалиевке эл аралык издөө жарыялаган. 2018-жылдын башында Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун бир тууган агасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Айдаровдун Абдывалиевке жолуккандыгын тартылган видео тараган. УКМКнын кызматкерлери Кара Суу району боюнча мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын башчысынын орун басарын кармашты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Ал 2023-жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып СЛ ЖЧКсынын өкүлдөрү менен биргеликте салык төлөөдөн качуу боюнча коррупциялык схема түзгөн деп шектелүүдө. Ырасталган маалыматтарга ылайык, салык органдарынын кызматкерлери атайлап милдеттүү салык төлөмдөрүнүн суммасын азайтышкан. Натыйжада мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген. Кара Суу району боюнча башкармалыктын башчысынын орун басары Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жасаган деп шек санап айып тагылды. 2025-жылдын 22-июлунда Ош шаардык соту аны камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандап, УКМКнын Ош жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын СИЗОсуна киргизди. Андан сырткары Ага Ташиев аймактагы жолугушуу учурунда урушуп мамиле кылган видеосун өткөн жумада тараган болчу. Ага болгон иш чынында эле паракорчулукпу же Ташиевдин жини келгендигинен уланбы белгисиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги 78 жеке клиниканын ишин токтотту. Министрлик одоно мыйзам бузган 78 жеке клиниканын ишин убактылуу токтотту. Маалым болгондой, жеке медициналык борборлор боюнча көптөгөн даттануулардан кийин Саламаттыкты сактоо министрлиги масштабтуу текшерүү жүргүзгөн. Жалпы жолунан 117ден ашуун жеке медициналык уюм текшерилип, алардын ичинен 37си лицензиясы жок иштеп жаткандыгы аныкталган.
Калган 80 клиниканын лицензиясы болгону менен лицензиялык талаптар бузулган учурлар катталган. Бардык мыйзам бузууларга байланыштуу административдик чара колдонулду. Салынган айыппул 4,5 миллион сомдон ашты. Жыйынтыгында 78 жеке клиниканын иши убактылуу токтотулду. Лицензиясы жок мыйзамсыз медициналык ишмердүү жүргүзгөн 37 учур боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди деп жазылган маалыматта. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы Бишкектеги жаңы стадиондо болот. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы жана жабылышы Бишкектеги 51 000 кишиге ылайыкталган жаңы стадиондо болот. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Негизги мелдештер салттуу түрдө Ысык көлдө өтөт. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 жылдын күзүндө өтөт. Бул стадиондун курулушун Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын башчысы Туманбаевга тиешеси бар компания куруп жаткандыгын бир канча ай мурун иликтөөчү журналисттер аныктап чыккан болчу. Эдил Байсаловдун айтуусунда мурунку оюндарга салыштырмалуу каражат көбүрөөк бөлүнөт деп пландалып жатат. Биздин максат кийинки көчмөндөр оюндары элдин эсинде калчу жаркын окуя болсун, деди ал. 2026 жылдагы көчмөндөр оюндарынын программасына казактардын көк бары киргизилген жок. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Айбек Абдымомуновдун айтуусунда оюндардын программасына бул жолу бир гана көк бөрү киргизилген. Мындан тышкары мелдештердин форматы да өзгөрөт. Эскерте кетсек, көк бөрү көчмөндөр оюндарынын эң негизги көрүүчүлөрүн өзүнө тарткан мелдештердин бири. Бул спорт түрүндө негизги атаандаштар Казакстан менен Кыргызстандын командалары. 2014 жылы өткөн биринчи оюндарга Казакстандын көкпар командасы катышкан эмес. Экинчи оюндарда финалда 3-15 эсеби менен жеңилип калган. Ал эми 2018 жылы Казакстан оюндарга катышуудан баш тарткан. 2022 жылы Туркияда өткөн көчмөндөр оюндарына көкбөрү программанын четинде калуу коркунучунда болгон. Анын ордуна казактардын көкпары кошулгандыгы айтылган. Бирок кыргыз тарап убагында чара көрүп, 4-дүйнөлүк оюндарды өткөрүү укугу берилгенде атайын келишимге кол коюлгандыгын эске салган. Бул келишимде көкбөрү оюнга милдеттүү түрдө кирери жазылган. Бул үчүн Кыргызстан тарап атайын делегациясын жөнөткөн. Натыйжада программага көкпар менен көкбөрү да кошулган. 2024 жылы Казакстанда өткөн оюндарда да бул эки оюн тең киргизилген. Бишкектеги кампадан чыккан ири өрттүн аянты 700 чарчы метрди түздү. 23 июль күнү Бишкектин Карадаринский көчөсүн кампадан ири өрт чыккан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча УКМге өрт тууралуу билдирүү саат 19:40 чамасында келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө 3 өрт өчүрүүчү бригада тартылган. Ал эми саат 23:49 толугу менен өчүрүлгөн. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракетинин натыйжасында кампада жайгашкан мүлктү сактап калууга мүмкүн болгон. Бирок өрт 700 чарчы метрди аянтты каптаган деп билдирет ОКМ. Садыр Жапаров Монголиянын президентине комуз белек кылды. Президент Садыр Жапаров жана Монголиянын президенти Ухнаагийн Хурэлсух мамлекеттик сапардын маданий программасынын алкагында 23 июлда Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборуна барышты. Ал жерден кыргыз айылы этно комплекси менен таанышышты. Мындан тышкары гид мамлекет башчыларына Ысык көл жээгиндеги ачык асман алдындагы музейдин түзүлүү тарыхы тууралуу айтып берди. Иш-чаранын соңунда ардактуу коноктор улуттук музыкалык аспаптын формасында жасалган пирсти көрүп чыгышты. Ошондой эле сый көрсөтүү иретинде президент Садыр Жапаров Монголиянын президенти Ухнаагийн Хурэлсухка комуз белек берди. Адылбек Касмалиев Алтайга келди. Министрлер кабинетинин башчысы Орусиянын Алтай республикасына келди. Адылбек Касмалиевдин республиканын башчысы Андрей Турчак тосуп алды. Белгилей кетсек, өкмөт башчысы эл аралык экологиялык конференциянын пленардык жыйынына катышат.